Саламатсыңарбы урматтуу жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу курсунун катышуучулары. Бүгүн биз силер менен кайрадан жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу боюнча сабакта жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабакта кайрадан биз аналогияларга жана алардын байланышуу жолдоруна токтолмокчубуз. Бүгүнкү сабакта аналогиялардын түшүнүк милдет, түшүнүк жардамчы, түшүнүк сыпат байланышында байланышкандыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Милдет же болбосо кандайдыр бир заттын же болбосо кесип ээлеринин же адамдын иш аракеттери жөнүндө сөз болот. Милдеттер бул жерде биринчи иш аракеттер жалпы жана конкреттүү болуп бөлүнөт. Иш аракеттер дегенден кийин демек сөзсүз түрдө кыймыл аракет жөнүндө сөз болот. Демек аналогиянын бирөө зат атооч болот дагы, экинчиси сөзсүз түрдө этиш сөз түркүмүнөн болот. Ал эми жалпы жана конкреттүү дегенге токтоло турган болсок, мисалы үчүн мугалимдин жалпы үстүртөн алып караганда милдети бул үйрөтүү. Ал эми конкреттүү ошол үйрөтүүнүн ичиндеги бир нече милдеттерин алып карасак, мисалы үчүн мугалим жаздыруу, мугалим текшерүү, мугалим тест алуу жана башка болуп кетет. Балка жалпы милдети кагуу болсо, мисалы үчүн балка сындыруу, балка чабуу деген сыяктуу майда милдеттери бул конкреттүү бөлүккө кетет. Ал эми милдеттер же болбосо милдетти дагы бир карайбыз, иш аракеттин натыйжасы. Эгерде иш аракет дегенде биз милдет жана кыймыл аракетти алып караган болсок, бул жерде экөө тең аналогиялардын экөө тең зат атооч болот. Мисалы, астрономия, космос бул жалпы алып караганда жыгаччы эмерек, ашпоз тамак, жазуучу чыгарма. Ал эми конкреттүү иш аракеттин натыйжасына токтоло турган болсок, астрономия планета, космос дегенде биз жалпы алып караганбыз. Ал эми астрономия планета, астрономия ай, астрономия жылдыздар деп кете берсек, бул конкреттүү иш аракеттин натыйжасы болот. Жыгаччы эмерек деп алганбыз, жалпы ал эми жыгаччы бешик, жыгаччы сандык, жыгаччы стол, жыгаччы отургуч деп кете берсек, бул конкреттүү иш аракеттин натыйжасы катары каралат. Ашпоз тамак жалпы иш аракеттин натыйжасы. Ал эми ашпоз беш бармак, ашпоз манты, ашпоз плов дей турган болсок, бул конкреттүү иш аракеттин натыйжасы болуп эсептелет. Милдеттер боюнча түшүнүк жана милдет байланышы боюнча тесттин суроолоруна токтололу. Суроо: саяпкер таптоо. Демек саяпкер деген сөз түшүнүктүү, бул ат таптаган адамды айтабыз. Таптоо демек анын жалпы иш аракети бул. Демек түшүнүк жана анын жалпы иш аракети болгон байланышты издейбиз. Кайчы буроо бул жалпы иш аракет эмес. Балка мык бул жерде кыймыл аракет, иш аракет жок, зат болуп калды. Чачтарач өрүү дейт. Бул милдет, бирок конкреттүү, жалпы эмес. Демек биздеги туура жооп тикмечи, тигүү. Туура жооп мына ушул. Кийинки суроого: саяпкер каңтаруу. Азыркы эле саяпкерге көңүл бурабыз. Бул жерде бирок жалпы милдет эмес, конкреттүү иш аракет боюнча сөз болуп атат. Саяпкер ат таптаган адам, анын иш аракеттеринин конкреттүү бир бөлүгү бул каңтаруу, атты каңтаруу. Жоопторго көңүл бурабыз. Кайчы кагаз. Бул жерде иш аракет жок. Балка кагуу иш аракет бар, бирок бул жалпы, конкреттүү эмес. Чачтарач чач. Бул жерде дагы иш аракет жок, ошондуктан жооп туура эмес. Туура жооп тикмечи, кыскартуу. Тикмечинин конкреттүү иш аракети бул кыскартуу. Ал эми жалпы иш аракети тигүү болчу. Демек эталондук жоопко туура келген жооп бул тикмечи, кыскартуу. Дыйкан, эгин. Бул иш аракеттин натыйжасы. Иш аракеттин натыйжасы. Жалпы дыйкан, мисалы үчүн, жалпы эгиндерге багып, эгинден түшүм алууга аракет жасаган адам. Демек түшүнүк жана жалпы иш аракеттин натыйжасы болгон жоопту карайбыз. Жыгаччы сандык. Бул жерде жалпы иш аракет эмес, конкреттүү иш аракет болуп калды. Мугалим боор.
бул жерде иш аракеттин натыйжасы эмес, анын кесиптик маанайда колдонгон буюму жөнүндө сөз болду. Доктур ченөө, бул жерде иш аракеттин натыйжасы эмес, иш аракеттин өзү болуп калды. Туура жооп зергер жасалгалар. Зергер бул жасалгаларды жасоочу адам. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Дыйкан буудай. Демек, бул жерде конкреттүү иш аракеттин натыйжасы берилип атат. Дыйкан буудайды себип өстүрөт. Демек, дыйкан эгин суроосундагыдай эмес, дыйкан буудай деп бул конкреттүү иш аракеттин натыйжасын издейбиз анда. Суроолор жооптор: жыгашчы сандык. Жыгашчы сандык. Бул жерде жооп туура катары көрүнгөнү менен, бирок туура эмес. Кийинки зергер жасалгалар. Бул жерде жалпы иш аракеттин натыйжасы болуп калды. Доктур ченөө, бул жерде натыйжа эмес, иш аракеттин өзү. Туура жооп саяпкер ат. Саяпкер ат. Дыйкан буудайды себип өстүрөт. Саяпкер атты таптайт. Ал эми жыгашчы сандыкты ал жасап чыгыш керек болот. Мына ошол себептен бул жооп туура эмес болуп калды. Андан кийинки аналогиянын дагы бир байланышуу жолу бул түшүнүк жардамчы. Жардамчы бул кандайдыр бир иштин аткарылуусуна себеп же көмөк болгон зат, шайман, курал же адам. Демек, жардамчы катары биз зат, шайман, курал же адамды алсак болот. Ал эми жардамчыга муктаж түшүнүктөр. Кандайдыр бир ишти аткаруу үчүн ар түрдүү шайман, курал, аспап жана башка заттарды колдонуучу адам же зат дейт. Демек, жогорудагы жардамчыга муктаж болгон зат же адамды биз жардамчыга муктаж түшүнүк деп айтат экенбиз. Мына ушул эки байланыштын ортосунда аналогиялар түзүлөт. Жардамчы, жардамчыга муктаж түшүнүк жана жардамчы түзүлүшүндө. Төмөндөгү сүрөттөргө көңүл бурабыз. Биринчи сүрөттө монтёр, электрик кесибиндеги адам турат. Бунун жардамчысы эмне? Албетте отверткалар. Кийинки сүрөттө маляр, анын жардамчысы катары шотка. Принтердин жардамчысы же болбосо принтер зарыл болгон зат бул барактар. Бул жерде балыкчы турат. Балыкчынын жардамчы куралы кайырмак. Чыгач устанын жардамчысы балка. Сүрөтчүнүн жардамчысы кистилер. Мына ошентип бул жердеги сүрөттөрдүн ар бирине сөзсүз түрдө жардамчы заттар керек болот экен. Эми жардамчы дагы боло алат, анан жардамчыга муктаж дагы боло алган зат жана адамдар болот экен. Булар кайсылар? Мисалы, окуучу, мугалим, жыгашчы, сүрөтчү, маляр, аскер, өтүкчү. Бул кесип ээлери же адамдар. Балка, машина, мылтык, отвертка, жаа, ийне, темене, шибеге сыяктуу заттар булар өздөрү дагы жардамчы боло алат экен. Ошондой эле өздөрү кайра жардамчыга муктаж дагы боло алышат. Эми жардамчылардын түрлөрү. Буларды билүү бизге ашыктык кылбайт, себеби аналогиянын туура жообун табууда ушул утурумдук же болбосо туруктуу жардамчы экендигине сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Демек, жардамчылар экиге бөлүнөт: туруктуу жардамчылар жана утурумдук жардамчылар. Карайбыз. Бул жерде чаштарач турат. Туруктуу жардамчысы кайчы, утурумдук жардамчысы фен. Ал эми өтүкчүнүн туруктуу жардамчысы шибеге, ал эми утурумдук жардамчысы бычак. Утурумдук жардамчы деген бул иштин кайсы бир процессинде гана колдонулуп, анын негизги курал жарагы болбогон затты биз утурумдук жардамчы дейт экенбиз. Ал эми анын кесиптик же болбосо анын кандайдыр бир иш аракетти аткарууда сөзсүз түрдө ар дайым негизги шайман боло алган жардамчылар бул туруктуу жардамчылар болуп эсептелет. Мисалы, чаштарач. Сөзсүз түрдө биз чаштарач дегенде эле кайчыны элестетебиз, өтүкчү дегенде шибегени элестетебиз. Ал эми чаштарач мисалы үчүн утурумдук иштин процессинде фенди колдонсо болот, таракты колдонсо болот, лакты колдонсо болот жана башка.
Ошол сыяктуу эле өтүкчү дагы негизги шайманы бул шибеги, ал эми отурумдук жардамчы катары ал балканы колдонушу мүмкүн, бычак, кайчы жана башка колдоно бериши мүмкүн. Суроого көңүл бурабыз. Суроого түшүнүк жана жардамчы байланышындагы суроолорго көңүл бурабыз. Ийне, жип. Демек, ийне жиби жок, эч кандай өзү кызмат аткара албайт. Мына ушул байланышка туура келген жоопту издейбиз. Тараза салмак. Бул жерде түшүнүк жардамчы байланышы жок. Балта жаруу. Бул жерде жардамчы зат жок. Ийне кездеме. Кездемеийнеге жардамчы зат катары келбейт. Бул жерде жипсиз ийне кызмат аткара албаган сыяктуу эле кагаз болбосо кызмат аткара албаган принтер. Демек, туура жооп принтер, кагаз. Кийинки сүрөтчү, калемсап. Бул жерде да түшүнүк жана жардамчы. Бирок утурумдук жардамчы жөнүндө сөз болуп атат. Себеби сүрөтчүнүн туруктуу жардамчысы бул боек, кист, ал эми калемсапты утурумдук жардамчы катары колдонсо болот. Демек, түшүнүк жана утурумдук жардамчы байланышын издейбиз. Мугалим, боек. Мугалим, боек. Бул туура эмес жооп. Чалгы, сап. Бул жерде жардамчы байланышы жок. Телефон, сүрөт. Бул жерде дагы түшүнүк жардамчы байланышы жок. Туура жооп. Өтүкчү, темене. Өтүкчүнүн негизги шайманы бул шибеги болчу, ал эми отурумдук теменени колдонсо болот. Кийинки аналогиянын байланышуу жолунун бири бул түшүнүк жана сыпат. Биз айланабыздагы түшүнүктөрдү, заттарды атаганда алардын кайсы белгиси көз алдыбызга элестейт. Мына ошол жөнүндө сөз кылсак, мисалы үчүн пил. Пил. Анын чоң экендиги көз алдыбызга, аң сезимибизге чагылат. Топ дегенде анын тоголок экендиги, формасы көз алдыбызга элестейт. Ал эми алтын дей турган болсок, анын кымбат баалуу экендиги биздин аң сезимибизге сөзсүз түрдө чагылып берилет. Зат жана анын сыпаты төмөндөгүдөй 7 түрлүү бөлүмдөр менен берилет. Биринчи, заттардын формасы. Мисалы үчүн лимон сүйрүү, топ тоголок, пирамида 3 бурчтуу. Заттардын өңү түсү. Кара ак, көмүр дегенде эле анын кара экени эсибизге келет. Чөп жашыл, кан кызыл. Заттардын даамы. Шекер дегенде анын таттуу экендиги, лимон дегенде анын кычкылдыгы, торт дегенде ширин даамы көз алдыбызга элестейт. Заттардын мүнөзү. Ит, кабанак, ат, азо. Заттардын көрүнүшү. Мисалы үчүн ара тиштүү экендиги көз алдыбызга элестейт. Ийне учтуу, шырдак кооз, карышкыр коркунучтуу. Ал эми заттардын жасалышына токтолсок, балык куурулган, бадыраң туздалган, ээр чабылган. Бул демек ал кандай жол менен кантип жасалгандыгына көңүл бурабыз. Заттардын көлөмү, баалуулугу. Мисалы үчүн ун майда, мамонт чоң, бриллиант кымбат жана башка. Мына ушул 7 түрдүү белгиси боюнча биз заттардын сыпатын ажыратабыз. Булардын ар бирин жакшылап билип алуу биздин аналогияда суроолорго туура жооп табууда сөзсүз түрдө жардам берет. Эгерде тема түшүнүктүү болгон болсо, суроолорду иштейбиз. Балык туздалган. Жооптор: балык чоң, балык форель, балык куурулган, балык тирүү. Бул жерде балык туздалган дегенде балыктын кандай жол менен жасалгандыгы жөнүндө сөз болду. Демек, ошол байланышка туура келген жоопту издейбиз. Балык чоң көлөмү жөнүндө сөз болду. Балык форель анын түрүн сөз кылып атат, кайсы түр экендиги. Балык тирүү анын абалы жөнүндө сөз болуп атат. Демек, биздин эталондук жоопко туура келген жооп бул балык куурулган. Кийинки суроо: дөңгөлөк, тегерек. Албетте, дөңгөлөктү айтканда эле биз аны тегерек деп формасы көз алдыбызга элестейт. Демек, зат жана анын формасы байланышын издейбиз. Дарбыз ширин. Бул жерде даамы жөнүндө сөз болуп калды. Ит күчүк. Бул жерде сыпаты байланышы жок. Тоголок алма. Бул жер жооп туура, бирок орун байланышы туура эмес болуп калды. Демек, туура жооп коон сүйрүү. Жираф узун. Анын көлөмү, көрүнүшү боюнча сөз болуп атат. Демек, ушул жоопко кайсы вариант туура келет? Ат күлүк. Бул ал сырткы көрүнүшүн берген жок. Кичине чычкан көлөмү жөнүндө сөз болуп калды.
Моюн узун. Бул жерде жаныбар эмес, заттын мүчөсү сөз болуп атат. Эшек, жапыз. Жираф узун деген эталондук жоопко. Демек бул жерде эшек, жапыз деген жооп туура келди. Урматтуу окуучулар, бүгүн көлөмдүү түшүнүк милдет, түшүнүк сыпат, түшүнүк жана жардамчы, үч байланыштагы аналогиялар жөнүндө сөз кылдык жана ага тиешелүү суроолорду иштеп чыктык. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.